Базаркоргон районундагы Бекмамат Осмонов атындагы гимназия орто мектебинде Манас таануу интеллектуалдык тили таймашы жана Манас айтуучулардын сынагынын райондук баскычы болуп өттү. Базаркоргон райондук мамлекеттик администрациясы райондук билим берүү бөлүмү менен биргеликте Кыргыз Республикасынын президентинин 2022 жылдын 22 апрелиндеги Кыргыз элинин баа жеткис руханий мурасы Манас эпосунун үчилтигин ар тараптан үзүлдөө максатында иш-чаралар болуп өттү. Номер 6 Бекмамат Осмонов атындагы гимназия мектебинин директору Арстанбек Матраимов Манас балдардын көкүрөгүнө духту сиңирүү үчүн керек деп эсептейт. Манасты мен жанагы айткандай анын көкүрөгүнө улуттук духту сиңирүү үчүн керек. Манас биздин Кыргыз элинин байыртан келаткан Кыргыз элинин тарыхын эле эмес, анын социалдык турмушун, анын дүйнө таанымын, анын да бир эл аралык мамилелерин комплекстүү бир бизге жеткирген өзүнчө бир тарыхый чыгарма болуп эсептелет. Манас театрынын жетекчисинин орун басары, манасчы Нурбек Талантбеков өтүлгөн Манас таануу сынагы жылдагыдан бир топ жогору деңгээлде өткөнүн баса белгиледи. Базаркоргон райондук Манас таануу таймашы жана жаш баштардын сынагы жылдагыдан бир шаңдуу демди болду. Бир нуудагы багыты калыпка түшүп калган көрүнүп турат. Жылдагыдан уюштуруу деңгээли, ошону менен катар жалпы мугалимдердин көзүнөн Манас күйүп, балдарга болгон багыт өзгөрүп, жылда мисалы төмөн укпай алгандар көп болсо, быйыл 1,5 дээрлик жогору жоон орто укпай алып, дагы даярданышыбыз керек экен, дагы кызыгышыбыз керек экен, дагы бир темашка белги байлап, китепти академиялык вариантта окушубуз керек экен деген мугалимдердин балдардын кайрылып атканы жүрөк жылтат. Бул өсөр элдин белгиси деп кабылсак болот да, жылдагыдан мындай бир билим деңгээли кыйла жогору Кудай буйрса. Базаркоргон районунун билим берүү бөлүмүнүн башчысы Сопоек Сариев Манас таануу таймашы окуучулар үчүн чоң мүмкүнчүлүк экенин айтты. Анткени алар таймашка даярданып жатып, көп пайдалуу маалыматтарды алышат деди. Мындан кийин да райондо мындай таймаштар байма-бай өткөрүлөт деп айтып кетти. Ушундай жакшы катышып бергениңиздер үчүн мектеп жетекчилигине, ошол эле мугалимдерге чоң ыраазычылык билдирем. Мындан кийин дагы мен ойлойм, биздин Базаркоргон билим берүү бөлүмү Базаркоргон районундагы бардык мугалимдерге өркүнүңөр өссүн, Манас үчүлтигин көбүрөөк балдарга жеткиргенге аракет кылабыз. Аракетте канчоро талай азапты тарттырса дагы Күлчоро эмнеге эл бололу деп элдешүүгө барат. Себеби дегенде канчоро менен Күлчоро эмчектешип турган болот. Канчоро канчалык Күлчорого азап тартырса дагы Күлчоро айкөлдүккө алып аны кечирмекчи. Манас таануу таймашына көп убакыттан бери даярданып келдик. Түгөнбөгөн деңиздей болгон Манас эпосун окуп үйрөнүү көп эмгекти талап кылды деди номер 17 Сатыбалды Далбаев атындагы гимназия мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Жылдыз Бүргөбаева. Жылдыз жана Акталага барып конгондугу ошондой эле Акталанын аягын алтай дээр экен деп эпосто айтылып кеткен. Манас таануу бүгүнкү күндө биздин окуучулардын арасында сүйүктүү мега долбоорго айланды деп айтты. Номер 6 Бекмамат Осмонов атындагы гимназия мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Назгүл Турсуналиева. Анын даярдаган тобу 2022 жылы областтык турда 1-орунду алып, республикада 2-орунду багындырышкан. Бүгүнкү күндөгү биздин окуучулардын эң сүйгөнү бир мега долбоорун айланды да. Мен окуучуларым менен бир 3 жылдан бери даярданып келем. Бул жаңы тоомду быйыл жарышка кошуп атам. Буйруса ийгиликтерибиз жакшы. 3 жылдан бери даярданып келебиз. Манас эпосун дароо эле 1 жылдын ичинде окуп, жыйынтык чыгарып коюш кыйын да. Ошондуктан Манасты тереңден мазмунун үйрөнүш үчүн адегенде китептин мазмуну менен тааныш керек. Быйылкы даярдап чыккан тоом Гүлазык деп аталат дагы. Булар менен 3 жылдан бери иштешип келе жатам. Манас таануу теле таймашына даярдаган мугалимдерге ыраазычылык билдиребиз деген таймаштын активдүү катышуучулары Тешебай Исак уулу атындагы орто мектебинин окуучулары. Теле таймашка райондогу 50 мектептин окуучулары катышып, Манас таануу боюнча кыргыз тилдүү топтор арасында 1-орунду Бекмамат Осмонов атындагы гимназия мектебинин Гүлазык тобу, 2-орунду номер 17 Сатыбалды Далбаев атындагы гимназия мектебинин Кабылан тобу, 3-орунду 35 Тешебай Исак уулу атындагы орто мектебинин Кабылан тобу ээледи.
окутуу улуттук мектептердин арасындагы топтордон 1-орунду номер 16 Рахманов атындагы орто мектебинин Кабылан Манас тобу жана Сейдикум атындагы орто мектебинин Айкөл Манас тобу, 2-орунду Бабур атындагы гимназия мектебинин Аккула тобу, 3-орунду Юрий Исламов атындагы орто мектебинин Үч Баатыр тобу ээлешти. Жыйынтыгында жеңүүчүлөр райондук мамлекеттик администрация, райондук билим берүү бөлүмү, Койкашка коомдук фонду, Манас театры жана демөөрчүлөр тарабынан диплом, ыраазычылык каттар жана баалуу белектер менен сыйланышты. Сиздер менен Огантала жамааттык мультимедиа борбору жана мен анын алып баруучусу Гүлназ Камбарали кызы болдум.